Кайсы үйдө аялдын бекен бийик чыкса, үйдө ынтымак болбойт да. Баарыбыздын аталары бар, апаларыбыз бар. Үйдө эркек кожоюн болгон үйдө бактылуулук болот. Ошон үчүн үйлөнгөндөр кыздарды издебегиле, эркектерди издегилесилер. Жакшы эркек болсо, эркек настоящий. Ошонун кызын алсаңар жакшы болот деген сөз да. Апасын көрүп алып алсаңар болбойт. Энесин көрүп кызын алат го. Апасын көрүп алыш керек, качан апасы апа болгон болсо. Ана апасы ата болуп кеткен болсо, гендерин билет. Анда болбойт аны. Ана ажырашып кеткендар да бар го. Жөндөн ажырашып кеткен бар да. Апасы кетип калган мындай болуп. Атасы жакшынакай эле болсо, ошол да ниторак болот, анткени кызына да ажыраштырганды үйрөтө бере турган болот. Түшүнүктүүбү? Ушинтип айтсам бирөө, "Міне биз ажырашкандар, міне биз" деп мага митингге чыгып, мен чындык айтып атам сага. Үй бүлөдө адам, балдар эркек менен аял чогуу жашап, эркек кандай, аял кандай, ким кандай, кимдин ролу кандай дегенди билмейинче, анда кыйын боло берет, урматтуу бир тууган.